Eç bir uruş janjalsız, konfliktsiz üy bile jok. Kala berse, paygambarlar üy bilesinde janjal kelişpeslikler boldu. Mına paygambarların atası bolgan İbrahim aleyhissalam menen ayalı Sara'nın ortasında kelişpeslik boldu. Hajar'dı Mekke'ge alıp kelinüsünü Sara sebepçi bolgan ele negizinen İbrahim aleyhissalamga Hajar'dı alıp bergen Sara bolçu bürok kızganıştan ulam jogot közümden dep aytты. Mına Yakup aleyhissalamdın üyünde kançadan kança janjal boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din üyünde kançadan kança janjal boldu. Ayaldары sebep. Ayaldары özara kızganıp bir-birine. Ne degen kelişpeslikler kelip çıktı. Ayşаны köp жақшы көрүп жатасыз. Ayşa tükündöy, tigindey, мындай деп аркандай сөздөрдү айтышты кейбир ayaldары. Кала берсе кызганычтан улам Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ayaldары да iki frontko bölünüp alışkan. Bir tarafı Ayşe radıyallahu anha bolsa, ikinci bir tarafı Maymuna radıyallahu anha bolgon deyilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldarынан arazdagan күндө Allah Taala'dan ayat düştü. Alardı talak kılıp jiber deyilgen. Peygamberlar üy bülösündө da күндөштүк жаңжалы болгон, ата бала жаңжалы болгон, ага инилердин өзара келишпестик жаңжалдары болгон. Демек, пайгамбарлар üy bülösündө да уруш жаңжал болгон экен. Күндöштөрдүн өзара жаңжалы, ата баланын жаңжалы, ага инилер жаңжалы дегендей. Алар да инсан да пайгамбар болгону менен. Эми азыркы кездеги авал барыбызга эле түшүнүктүү, белгилүү. Ошондуктан кээ бир мунафыктар, эки жүздүүлөр bir üy bülödө ата менен баланын, эне менен баланын жаңжалын, же бир туугандардын жаңжалын көрүп калса, же угуп калса, же күндөштөрүн жаңжалын көрүп калса, карачы буларыңды, мына мусулманмын дегендердин абалы, же мына сакалчандардын абалы, же мына аалымыңардын абалы деп баары жокко жар салат. Көрүп жатабыз, угуп жатабыз, биринин этин бири жеп жатат деп айтат. Көрөргө көзү жок экен, атарга огу жок экен деп балдары деп айтат. Мына 2-3 катын алып алып, аялдары бирин этин бири жеп жатат экен, угуп жатабыз, көрүп жатабыз деп таппай эле турат да. Көрсөң, уксаң эмне болуптур? Булар бир жөнөкөй бир адамдар. Пайгамбарлардын üy bülösүндө уруш жаңжал болгондон кийин азыркы бир жөнөкөй бир адамдардын üy bülösүндө кантип уруш жаңжалсыз, конфликтсиз üy bülö болот? Мына караң, шайтан ширкке буйра албаса, анда ал өзара ортону бузуу күнөөсүнө издейт. Мына караң, Якуб алейхиссаламдын үйүндө шайтан аларды ширкке түшпөөсүн жакшы билген. Ширкке орун жок. Якуб алейхиссалам өлүм алдынан менден кийин кимге сыйнасыңар деп балдарын алдына топтоп айтканда, балдар Аллахка сыйнабыз деп жооп беришкен. Ошондуктан шайтан Якуб алейхиссаламдын балдарын өзара ортосуна келишпестик, көрө албастык фитнасын таштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, шайтан араб жарым аралында ага ибадат кылынуудан үмүтүн үздү деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадиси менен бизди эскерткен. Мына ушул хадисте бизди эскерткен нерсе 1400 жылдан бери эч бир араб жарым аралы буткана болуп кеткен жери жок. Бирок шайтан араб жарым аралында намазхандар шайтанга ибадат кылуудан үмүтүн үздү. Намаз окуган адам шайтанга ибадат кылбайт. Бирок алардын ортолоруна ошол өзара келишпестик, мамилени бузуу үмүтүн мына ушул нерседен үмүтүн үзгөн жок. Ошондуктан таухид бар üy bülölөрдө көбүнчө келишпестик болот. Анткени шайтан аларды мына ушул тараптан жайлайт, мындайча айтканда жолдон урат. Жахил болгон üy bülölөрдө ата бала жаңжалы, эр катын жаңжалы көп болбосу мүмкүн. Алардын ширк кылып жүргөнү, намазсыз жүргөнү шайтанга жетиштүү да. Ошондуктан аларды бири-бирине кайрабайт. Ошондуктан ахли таухиддин üy bülösүндө уруш жаңжал боло берет. Ата баланын жаңжалы, эр катынын жаңжалы боло берет. Анткени бул üy bülölөрдө шайтан ширк кылдыруу үмүтүн үзгөндөн кийин бири-бирине кайрайт буларды. Якуб алейхиссаламдын үйүндө болду мындай фитна. Ошондуктан бакыр чакыр кыйкырык болот. Ошондуктан диндар üy bülölөр биз ширк кылбай жатабыз деп тынч отуруп калбасын. Шайтан башка бир тараптан келет. Жана айткандай бири-бирине кайрайт. Арзыбаган нерселер менен эр катынын ортосун шайтан бузуп жиберет.
Якуб алейхиссалам балдарына кылгандай. Диндар үй бүлөлөрдүн назик жерлери мына ушунда. Өз ара шайтан алардын ортолорун бузууга аракет кылат. Ширкке, бидатка буйруа албагандан кийин алардын өз ара ортолорун бузуп бири-бирине кайрайт. Мына ушул нерседен этият болуу керек. Айрыкча диндар, таухидти түшүнгөн, ыймандары, акыйдасы ошол таухид негизине негизделген үй бүлөлөр. Аллаха